Саламатсыңарбы балдар? 10 класс кыргыз адабияты мугалим Бердалиева Света Ташпайына. Сабактын темасы балдар. Сабактын темасы Медин Алыбаев. Бүгүнкү сабакта Медин Алыбаевдин өмүрү чыгармачылык жолу туурасында кыскача маалыматтарды алабыз. Сабактын максаты окуучулар акындын өмүрү чыгармачылыгы менен тааныша алышат. Ырларынын курч маанисин, идеясын түшүнүү менен анын мазмунундагы тереңирээк түшүнө алышат. Теманы түшүнүү менен сөз байлыктарын, ой жүгүртүүсүн, эске сактоосун калыптандыра алышат. Адептүүлүккө, ынтымактуулукка, адамдагы эң жакшы сапаттарга ээ болууга тарбиялана алышат. Медин Алыбаев. Медин Алыбаев таланттың таңкы чолпон жылдыз эле, таптаган мүнүшкөрүң турмуш эле, аялдар акын төрөйт, баатыр төрөйт, сен дейди сейрек төрөйт кыргыз эне. Байдылда Сарнагоев. Таланттуу акын, сатирик, драматург жана прозаик Медин Алыбаев жарык дүйнөдө 42 гана жыл өмүр сүргөн экен балдар. Акын, драматург жана котормочу Медин Алыбаевдин өмүрү жөнүндө таржымалы туурасында таанышабыз. Медин Алыбаев 1917 жылы Нарындын Жумгал районуна караштуу Чаек айылында кедейдин үй бүлөсүндө туулган экен. Азан чакырып койгон аты Асамидин болгон экен. 1931 жылы айылдын 7 жылык мектебин аяктагандан кийин Фрунзенин педтехникумунда билим алып, андан соң комсомолдук кызматкерлердин окуусун бүтүргөн. 1936 жылдан 1938 жылдары Ленинчил жаш газетасында иштеп жүрүп, 1938 жылы советтик аскерлердин катарына чакырылган. 1940 жылга чейин кызмат өтөп, ак финдерге каршы согушка катышкан. Ал эми улуу ата мекендик согуш жылдарында жана андан кийин республиканын түрдүү газета журналдарында эмгектенген. Медин Алыбаевдин 1934 жылдары башталган чыгармачылык турмушу көп кырдуу болгон. Ошентсе да акын көпчүлүк күч жөндөмүн поэзияга берген. Мединдин ырлары бир жагынан терең лирикага толуп турса, бир жагынан сатиралык курч мааниге ээ болгон. Акын салттык сөз ыргактары менен ошол кездеги жаңы калыптанып келе жаткан жаңы поэзиялык агымдардын, ыкмалардын чеберчилик менен айкалыштыра билген. 1937 жылы Медин Алыбаевдин Бактылуу жаштык деп аталган биринчи ырлар жыйнагы жарык көргөн. Китептин кириш сөзүн жазган акын Кубанычбек Маликов Мединге келечектен көптү үмүттөндүргөн жаш акын деп баа берген. Анда акындын алгачкы мыкты сатиралык жана лирикалык чыгармалары топтолгон эле. Ал эми жалаң жана сатира жаатында жазылган ырлары кийинчерээк Ак чүч, Медин жана башка аттар менен өз алдынча жыйнак болуп чыккан. Ошондой эле Мединдин калемине бир катар аңгемелер, жомоктор, баяндамалар жана ошондой эле социалдык темаларга арналган ар кыл фельетондор таандык. Анын көптөгөн поэмалары жана пьесалары белгилүү болгон. Ошондой эле акын Лермонтовдун, Маяковскийдин мыкты котормочуларынын бири болуп эсептелинет. Медин сүрөттү дагы жакшы тарткан экен. Кызы Зарема
Апанын эскерүүсүндө акын карикатураларды мыкты тарткан экен. Зарема Мединова кесипкөй сүрөтчү. 2000-жылдардагы Алипе окуу китебиндеги бардык сүрөттөрдү тарткан. Ал өзү айткандай, атасынын сүрөтчүлүк шыгы ага ооптур. Медин Алыбаев 1959-жылы 6-декабрда күтүүсүз жерден каза болгон. Жакындарынын эскерүүлөрүнө караганда, ошол күнү акындын үй бүлөсү мейман күтүп жаткан. Бир маалда эле үй ээси коноктор келгенче сейилдеп келмекчи болуп сыртка чыгып кетет. Бирок ошол боюнча кайтып келбейт. Акын башына катуу сокку жеп, оор абалда жаткан жеринен көчөдөгүлөр таап ооруканага жеткиргенден кийин көз жумган. Медин Алыбаевдин кокустан эле жана табышмактуу өлүмү үчүн эле эмес, достору, устат шакирттери, деги эле поэзия сүйүүчүлөрү күтүүсүз жана чоң жоготуу болгонун эскеришет. Ал эминин жаз гүлүндөй, тоонун жумшак желиндей, назик ырлар менен, кошо бычактын мизиндей курч, аткан октой таамай, ачуу да, адилет да сатиралык чыгармалары төгүлүп, куйкум сөзү өлгөн адамды күлдүргөн, Мединди жоктогондор көп болгон дешет замандаштары. Акындын шакирти Байдылда Сарнагоев бул жөнүндө төмөнкүдөй ыр саптарын жараткан. Талантың таңкы чолпон жылдыз эле, таптаган мүнүшкөрүң турмуш эле, аялдар акын төрөйт, баатыр төрөйт, сен дейди сейрек төрөйт кыргыз эне. Адабий сынчылардын пикиринде, биздин заманга чейинки байыркы доордогу баягы кайра жаралуу доорундагы 19-кылымдын баягы окумуштууларынын жана 20-кылымдагы дүйнөнү дүңгүрөткөн акындардын улуу деген наамга чындап татыктуу болушканы менен, бири да Медин Алыбаев өңгөнүп, лирика менен кошо сатираны тең жаза алышкан эмес экен. Мединдин кайталангыс өзгөчөлүгү ушунда болгон. Сатирик катары ал Балтек жөнүндө баян, кызматтан түшкөн короз, карга менен сагызган, бак жана жылан, бака, түлкү менен кашкулак сыяктуу бир топ тамсилдерди жаратып, өтө көйгөйлүү темаларды сатиралык маанайда терең ачып берген. Дагы бир кызыктуу көрүнүш. Медин Алыбаевдин чыгармачылыгында достук азилдери, эпиграмма жанрындагы саптар чоң орунду ээлеген. Акын замандаштарынын эсинде ары шайыр, ары сөзмөр, бирок көзүнө кабыла калган бир кичине да калыссыздыкты жөн калтырбай ырга салып угуза калган, чындыкты бетке айткан адам катары сакталган. Чалкан дос, Осмоналы Лөкүй, Жүжүр бука сыяктуу чыгармаларын окуган адам муну таасын сезет. Ал эми Жомокчу мерген, Эки бүркүт, Эмне үчүн короз таң алдында чакырат аттуу чыгармалары акындын балдар адабиятына кошкон салымы катары бааланат. Мединдин окуяларынан айрым мисалдар. Согуш учурунда Медин Алыбаев өз мекени Жумгалга көчүп барат. Так жолго чыгаарда эле ал бир жака жок болуп кетип, бир маалда бооруна бир нерсе катып келип калат. Акын көрсө, өкүл атасы жана устаты Аалыга барып, ошол жерден коштошкону барса, ал жерден кошо ала кеткин деп, багып ал деп бир күчүктү кошо берет. Бир топ мезгилден кийин Медин Аалыга мындай деп кат жазат. Аалыке, баягы өзүңүз берген кабылан,
Кабанаак болду абыдан. Өзүңүздү тартыптыр өжөрлүгү жагынан. Короого киши жолотпой, жумгалга болду таанымал. Аалыкенин ити деп алыста жүрсөм сагынам. Акын өтө кыска өмүр сүргөнүнө карабай, өзгөчө бир чыныгы лирикалык чыгармаларды таштап кеткен. Ал кыргыз жеринин ажайып кооз баягы асыл касиетин даңазалаган. Лириканын, сатиранын, котормонун жана драманын чебери өз убагында эмнеге бааланбай калган деген суроо өзүнөн өзү жаралган учурлар да жок эмес. Туулган жери туура эмес берилип келет. Медин Алыбаев бул жарык дүйнөдө 42 жыл гана өмүр сүргөн. Буга чейинки окуу китептеринде, адабий изилдөөлөрдө, хрестоматияларда, ар кандай маалыматтарда Медин Алыбаев Жумгал районунун Борбору Чайык кыштагында туулган деп айтылып жазылып келсе, жакында Кыргыз Республикасынын эл мугалими, маданиятка эмгеги сиңген ишмер, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимнинин авторлорунун бири Шабданбек Кулуев анын 1917 жылы ноябрь айынын алгачкы 10 күндүгүнүн биринде Жумгал районундагы Миң Теке жайлоосунун Кайың суу конушунда жарык дүйнөгө келгенин жарыялаган. Мединдин аты Медин эмес экен. Болочок акындын атасы Алыбай кепке чечен, оокатка тың, жылкычы болсо, апасы Бегим уус, оймочу, чебер аял болгон. Кымызы өзгөчө ичкендерди тамшандырган экен. Бала төрөлгөндө чоң атасынын досу Сулайман молдо азан чакырып, атын Асамидин коет. Асыранды бала катары өз уулу Маматемир Сулаймановго берет. Анда 3 жашка чейин чоңоет. Аларга боор бербей койгондо кайра чоң атасы алат да ысымын Медин деп аташат. 5 жашында жамакта ырдаган. Мединдин апасы куяңдап ооруп, байкелери багы аял албай, ооруган белин эптеп көтөрүп оокат кылып аткан Бегим апасына бала агаларын какшыттай мындай ырдаптыр. Атың Бегим, оорулуу болду белиң, же сенде жок келин, ошол кезде ал 5 гана жашта экен, ыр чыгарып ыр жазганда. Карагылачы балдар. Ушундай абдан кур чырларды, таамай ырларды жаратып келген Медин Алыбаев. Медин парашют менен секиргенде акын 1938 жылдан 40 жылдагы Орус-Фин согушуна катышкан. Бир жолу самолеттон секирип, шамалдын багытын эстеп алып, жалгыз бой кемпирдин там аркасына түшүп калат. Баягы кемпирдин тамынын аркасына түшүп калат. Ошентип ал жерде бир топ күн жатып, анан аскердик бөлүгүн таап, ошондо сынган бутунан кийин сылтып басып калган деген маалыматтар айтылат. Көп аял алган, бирок бир да аялы менен жаман айтышып ажырашпаган. Мединдин биринчи аялы Гүлнара элге таанымал казак кызы болгон. Экинчи аялы атактуу акушер болгон. Андан Анара аттуу кызы бар. Үчүнчү аялы Жипариза. Ал эжекебиз дагы колунан калемин түшүрбөй жазып келген. Андан Мединдин 4 кызы бар. Медер аттуу уулу тукумун улап жүрөт. Айтмакчы Мединдин экинчи аялы акушер катары акындын 3-чү аялы Жипаризанын төрөтүн кабыл алган, ал ошондо жарык дүйнөгө келген Медердин киндик энеси болгон. Экинчи аялы. Манасчы Сагынбай Орозбаков жөнүндө кызыктуу 15 факт айтылат. Көөдөңгө баткан 180 миң сап. Мединдин таш коргону. Өткөн кылымдын экинчи жарымындагы азыркы Эркиндик проспектиси менен Токтогул көчөсүнүн кесилишиндеги Дзержинский бульварындагы атактуу Женпеттин маңдайындагы Дүр Дүнүйө дүкөнүнүн
ыптасындагы жер төлөөдөгү ашкана тууралуу жакшы эскеришкен. Бул жерге акын жазуучулар жана алардын кеп сөзүн тыңшагысы келгендер көп келген. Тегерек чети таш менен кооздолуп, ортосунда оргума чыгып турган бул жерди Мидиндин таш коргону атап, көпчүлүктүн кездешүүчү баягы айрымдардын баш жазуучу жайына айланган. Владимир Маяковскийге акындык отчет жазган. Алыбаевдин Владимир Маяковскийге акындык отчет деген ыры өз кезегинде да бүгүнкү күндө бир кыйла оригиналдуулугу менен айырмаланат. Акын өнөрдүн ыйык милдети кыргыз жазуучуларынын чектелген ой жүгүртүүлөрү, чыныгы адабият жана халтуршиктер тууралуу Маяковскийдин стилин туурап, ыр саптарын сындырып, эркин ыр формасында поэма жазган. Дал ушул поэманын таасиринде Байдылда Сарнагоев Мидинге кат, Эсенгул Ибраев Мидинге кат, Жолоочу Рыспаев бизге керек бир Мидин деген чыгармалары жазган. Мидин айткандай, Мидин мындай дегендей, ушундай сөздөр кыргыздар арасында узак жылдардан бери айтылып келе жатат. Чын эле андай оозеки айтылып келген окуялардын бир тобу Алыбаевга таандык болсо, бир тобу ойдон чыгарылып, бир адамдын айланасына топтолуп айтыла бергендей. Мидин кандайдыр бир күлкүлүү жоруктарды көрсөтүп, эл ичинде куйкум сүйлөп, так, таамай, таасирдүү кеп айтып, же кимдин бирөөгө бир куплет ыр чыгарып кете бергенин, анысы эл арасында ооздон оозго көчүп айтылып жүргөнү айтылат. Бул жагынан бир дагы кыргыз акын жазуучусу Мидиндей советтик кыргыз фольклорунун башкы каарманы болгон эмес. Атүгүл кайра куруу, демократия дегендер башталган учурда Мидиндин Эшек дептери деген ат менен жарыялоого кол барбай турган чыгармалары да жарыяланган. Алардын баары эле Мидинге таандыкпы, же андай эмеспи? Бул адистердин айтуусунда болгон. Эмне үчүн көп чыгармалары жарыяланбай калганы тууралуу ой жүгүртүп, Мидин жана ичкилик, таланттуу лирик жана сатирик акындын көзөткөндөн кийин гана ачылбаган кат 1964-жылы, жарык көрбөгөн каттар 1964-жылы деген көлөмдүү китептери чыккан. Аларга кирген аңгемелери, очерктери, фелетондору анын кара сөздө да дурус иштегендигин айгинелейт. Албетте, Мидин Алыбаевдин китептери өз убагында басылбай келгендиги, анын ичкилик менен жакын болгондугуна байланыштуу болгон. Дагы бир досу Райкан Шүкүрбеков менен бөтөлкөлөш болуп, жумуштан бир нече жолу чыгарылган, шаардан кеткен, Жумгалда көп жүрүп калган. Устаты жана өкүл атасы Алы Токонбаев бир нече жолу аракет кылып да ичкиликтен оолактата албай койгон. Ошол эле кезде ичкиликти таштап, сасык сууну жыттабай койгон күндөрү да болгон. Бирок ичет деген каргы мойнуна тагылып, китептери басмалардын пландарынан сүрүлүп калган. Өлүм табышмагы. Мына балдар биз башында айтып кеттик, Мидин Алыбаев 1959-жылдын 3-декабрында капыс эч күтүүсүз жерден өлүмгө учураган деп. Азыркы күнгө чейин бул табышмак бойдон жандырмагы жок келет балдар. Акындын сатиралары. Мидин Алыбаев ушунчалык куйкум, таамай, курч жазылган сатираларды жазган балдар. Бул акындын сатиралары ак чүч, бюрократ, кошоматчы, адабияттык парад, сатира түрдүү аралаш,
коомдун турмуштагы ошол чөйрөгө түзүлүшкө ылайык келбеген айрым бир көрүнүштөрдө, адамдардын иш-аракетиндеги, мүнөздөрүндөгү жагымсыз сапаттарды күлкүгө алып сындаган чыгармалар болгон. Мына балдар, акындын сатиралары Ак чүч, Бюрократ, Кошоматчы жана башка көптөгөн сатираларды жазган. Меден Алыбаев 1917-жылы Нарын областына караштуу Жумгал районунун Чайек кыштагында туулган дедик. 1931-жылга чейин Айылдагы 7 жылдык мектепте окуп, андан кийин Фрунзедеги педтехникумга кирип окуган. Чыгармачылыгы 1934-жылдан башталган. Анын ырлары бир жагынан лирикага толуп турса, бир жагынан сатиралык курч мазмунга ээ болгон. Меден Алыбаевдин Ала тоого деген ыры. Кереметтүү сен атасың энесиң, салыштырып сага ким жер теңесиң, көңүл толкуйт көркөмүңдү көргөндө, кандайдыр бир жүрөккө дем бересиң. Ырым менин, сенин демиң эмеспи, шыктанамын минип кыял кемесин, карааныңдан кагылайын ала тоо, калкып жаткан кандай сонун эмесиң. Качан жүрөк кагышынан танганда, бир тартылып өтүп кетер элесиң. Bir tartılıp ötüp keter elesin, öz altın to, özüm öskön turağım. Uyan bolbo, ulu jolun ulagın, jim yıldız, jımın bolup жылжысын, kanga dары kaştay tunuk bulagın, ay alandın, munarası bolup kal. Az kalsa da asmanga ti turbağın, erçi versen bir sonunga jetesin, Улуу Орустун Волга менен Уралын. Мына балдар. Мындан тышкары дагы Меден Алыбаев көптөгөн ырлардын ээси. Азыр мен силерге бир гана Ала тоо деген ыры менен тааныштырдым. Бул Ала тоо ырын обонду ыр катары дагы ырдалып келе жатат. Анда эмесе Меден Алыбаев туурасында кыскача маалыматтарды ала алдык. Медендин дагы Тяньшань деген ырына токтоло кетели. Береке байлык амол атам экен, жүрөккө барлыгынан жакын экен. Тяньшань деген бир сөз ойго түшсө, мээ сергип, медер кылып толкуп кетем. Жеримдин суусу дары таштар алтын, жыргалда эркиндикте жашайт калкым, таалайга тандап туруп жаралгансып, Тяньшань кышта жылуу, жайда салкын. Ар дайым алыс жүрсөм сагынамын, ардагың артык мага Тяньшаным. Көңүлдү көтөрүлткөн көрк эмеспи, ителге имерилген көк асманың. Мөңкүшүп мол кашка суу өзөн сайын, кулакка симфония берет дайым. Бейкутка берекеге белги болуп, термелет тентек желге арча кайың. Жайыгышы бел кырчоодон чөпкө калың, кең жумгал кара кочкор аксай нарын, кой маарап бей кишенеп ар өзөндө, бай элем күтөр өтүп айдайт малын. Балбылдап жылдызыңдан жагылат шам, болбостур сөөлөтүңдү сүйбөгөн жан. Өсө бер өркүндөй бер таалайың бар, Сталин көркүн ачкан кең Тяньшань. Мына балдар, Меден Алыбаевдин Тяньшань деген ырында ушунчалык мекендин, ата мекендин байлыкка мол, берекелүү, жүрөккө баарыгынан жакын келген Тяньшань туурасында эмне кылып атат, ырды тааныштырып жатат. Мына ошондой эле Медендин көптөгөн ырлары жеке эле баягы кара сөз түрүндө гана окулуп калбастан, обондуу түрдө ырдалып келе жатат. Анда эмесе балдар үйгө тапшырма, Медендин ырларынан көркөм ыр жаттап таанышуу. Интернет булактарынан Медендин курч таамай жазылган сатиралары менен таанышып, окуп чыксаңар болот балдар. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат, сак саламатта калгыла балдар.